Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын Газпром коомдук акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллерди кабыл алды. Мамлекет башчысы мунай-газ тармагындагы кол коюлган келишимдер өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жана калктын жашоосун жакшыртууга көмөк болооруна ишеним билдирди. Алексей Миллер Газпромдун алдына коюлган бардык макулдашуулар жана милдеттер өз мөөнөтүндө жана толугу менен ишке ашырылат деп ишендирди. Жолугушууда ошондой эле Кыргызстандын мунай-газ тармагын өнүктүрүү боюнча пикир алмашышты. Кыргызстанда 2019 жылдын августунан тарта кефир сүт азыгы кефир азыгы деп атала баштайт. Бул тууралуу экономика министрлигинин техникалык регламент жана метрология башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Шабданов билдирди. Ал маалымдагандай, азыктын атынын өзгөрүшү Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентинин талаптарына байланыштуу. Ошондуктан коркуунун эч кандай кажети жок экендигин билдирди. Шабданов билдиргендей, 2019 жылдын 12 августунда сүт жана сүт азыктарынын техникалык регламент боюнча өткөл мезгили аяктайт. Бизде жаңы техникалык регламенттер күчүнө кирет, ошол күндөн тарта кефир азыгы деп аталат деп түшүндүрдү ал. Таңгакта жазып турбайбы? Кефир деп жазып турат да. Биз 12 август 2019 ошо кефир деп, ал башкача жазышкан кефирный продукт деп жазылат да. Эми кыргызча айтканда ал кефир азыгы деп. Бул баягы эле кефир, ошон үчүн биз айтып атпайбыз, ошол эле кефир, просто биздин жанагы бажы берген техник регламентка талабына карата ошондой ушун атылыш керек болчу. Бул бажы берген техник регламентте жазылганда кефирди кычкыл сүт, микроорганизмдер менен, таза культурасы менен жана кефир грибокторунун микроорганизмдери менен курамын кирген ачыткылар бир нече түрлөрү негизинде жасалган уютку пайдалануу менен өндүрүү технология боюнча жасалган кычкыл сүт азыгынын аталышы бирдей көлөмдүү шрифт менен жасалган кефир азыгы түшүнүгү колдонулат. Ошон үчүн азыр ошо айтып атпаймынбы, ошол 12 августта 2019 жылы жана биз сатып алган кефир азыгы деле таңгакта ошондой жазылып калат да, но ичинде жанагы продукция жана ичинде жасалган баягы эле кефир. Салык мыйзамынын талаптарына ылайык бирдиктүү салык декларациясын берүү мөөнөтүнүн акыркы күнү дем алыш күнүнө туш келгендигине байланыштуу салык декларациясынын берүү мөөнөтү 1 апрелде аяктайт. Салык кызматынан кабарлашкандай, декларациясын тапшыра элек жарандар калган күндөрү анын ичинде 1 апрелде саат 9-дан баштап түн ортосуна чейин тапшыра алышат. Эске салсак, аталган мөөнөткө чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде кыймылдуу, кыймылсыз мүлкү жана жер тилкеси бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жакты түзбөй туруп ишкердиктерин ишке ашырышкан дыйкан жана фермердик чарбалар бирдиктүү салык декларацияны тапшырууга милдеттүү. Кыргызстанда 2021 жылга чейин Евразиялык экономикалык биримдиктин 7 техникалык регламенти иштей баштайт. Экономика министрлигинин техникалык тескөө жана метрология башкармалыгынын башчысы Бакыт Шабданов билдиргендей, ЕЭПте жалпы 47 техникалык регламент бар. Алардын ичинен Кыргызстанда 40 регламент иштеп жатат. 7 техникалык регламенттин сүт продукциясынан башкасы азык-түлүк тармагындагы эмес. Алар негизинен өнөр жай продукциясына, алсак мунай жана газга тиешелүү. Алар 2019, 2020 жана 2021 жылдары иштеп баштайт, деди ал. Ошондой эле Шабданов кошумчалагандай, учурда ЕЭПтин алкагында дагы 14 жаңы техникалык регламент иштелип чыгууда. Ош шаарындагы автоунаага май жана газ куюучу бекеттердин 65% талапка жооп бербейт. Бул тууралуу Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов билдирди. Ош шаарынын аймагында жалпы 44 май куюучу жай болсо, анын 34-үндө коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Бул багытта азыркы күнгө чейин Мамлекеттик тарабынан бир да май жана газ куюучу жайларга конкреттүү чаралар көрүлгөн эмес, деди вице-мэр. Белгилей кетсек, жакында эле Ош шаарындагы май куюучу жайлардын биринде жарылуу болуп, бир нече адам жабыркаган. 3 апрелде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий сапары менен Россияга барат. Бул тууралуу Ак Ордонун сайты кабарлады. Маалыматка караганда, Токаев бул сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Эки лидердин жолугушуусунун күн тартибинде саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактар боюнча эки тараптуу кызматташуу маселелери,
Ошондой эле аймактык жана эл аралык актуалдуу темалар болот деп жазылган Ак Ордонун билдирүүсүндө. Сапардын жыйынтыгында эки тараптуу документтерге кол коюлат деп пландалууда.